Дагы бир жакшы ажемдин көөсү болуп турабыз. Бүгүн мына биздин Ош шаарында биринчи жолу кала мэриясы жана Эко Авто KG компаниясы менен биргеликте электр тогу менен жүрүүчү унааларды такси кызматына чыгарып, электр тогу менен жүрүүчү унааларды кубаттоочу станцияларды ишке киргизди. Долбоор шаардын экологиялык абалын жакшыртууга чоң бир өбөлгө түзөөрүн жана келген туристтерди тейлөөдө жакшы көрсөткүч болот деген ишенимде. Бул Кыргызстанда мен билишим боюнча массалык түрдө ошо эко такси деп ачылыштын Ош шаарында биринчи жолу болуп атат. Бул жалпы эле биз баарыбыз белгилүү болгондой жашыл экономика деп айтабыз. Ошо мамлекетте эмес, бул жалпы бүткүл дүйнө жүзүндө башка мамлекеттерде дагы бир чоң долбоор, чоң бир программа түзүлүп, ар бир мамлекет өзүнүн бир иштери кетип жатат. Ошонун ичинде бизде эле эко такси деп бул жерде экологияга биринчи кезде канчалык пайдасы тиеп атат. Элдердин жанагы баасы боюнча дагы башка таксилердин ортосунда да бир аз төмөн болгондо Эко Авто такси кызматында бүгүнкү күндө 40тан ашуун авто унаа кардарларды тейлеп баштайт. Шаар аймагында жалпысынан электр тогу менен жүрүүчү унааларды кубаттоочу 6 станция бар. Алдыда калаадагы электромобилдердин санын 100дөн ашыруу жана авто унааларды кубаттоочу станциялардын 15ке көбөйтүү пландалууда. Шаарга айдоочулук куөлүгү бар, 3 жылдан кем эмес тажрыйбага ээ болгон бардык айдоочуларга беребиз. Болгону түндүк приложениясынан штрафы жок, буга чейинки соттолгондугу жок, ден соолугу жакшы, ошо пункттарды карайбыз. Аренда акысы сменасы 1500 сомдон. Зарядка, машинени кырсыктаган болсо, бузулган болсо, бардыгы биз өзүбүз жоопкербиз. Шаардагы Эко Авто такси кызматына кабыл алууда бир катар талаптар бар. Маселен, эмгек тажрыйбасынын 3 жылдан аз болбосу жана өзүнүн атында айып пулдар болбош керек. Ошондой эле ижара акысы күнүнө 1500 сомду түзүп, иштеген иши эмгеги сөзсүз түрдө бааланат. Андан сырткары унаа толугу менен камсыздалып, унаанын чыгымдарын компания толугу менен өзүнө алат. Азыр негизи муниципальный жерге 4төн аштык. Частный секторго 3-өн аштык. Жалпы 7 локацияда иштеп атат. Буюрсам, нол айда дагы 3-өө ишке кирет. 31 августта президентибиз Кытайлар менен биргеликте электромобилдерди кураштыруу немесине мезгил кутусун салды. Биринчи партиясы 31 августка чыксын деди. Биз дагы 31 августка чейин Ош шаарынын өзүндө эле 15 зарядный станцияны, Лейлектен Токтогулга чейинки 10 зарядный станцияны пландап атабыз 31 августка чейин. Ал эми айдоочулар Эко Авто такси кызматын чоң бир жетишкендик деп эсептешет. Анткени эл үчүн дагы айдоочулар үчүн дагы баа наркы ыңгайлуу болуп, чыгым азыраак болуп жатканын билдиришти. Баа өтө арзан, өтө арзан. Кээде баягы пробка болуп калат. Бул мировой неме да спутниктен эргелер кылып турат. Пробканы да билет. Ошо малда көтөрөт. А эртең менен мисалы мен саат 6:30-7:00 чыгам, вообще арзан де. Бир жолу 10 канча? 11 километрге 140 сом менен алып келдим. 20 сомдон болгондо 220 сом болмок да. Бул деген арзан, ойлоп көрсөңөр. Белгилей кетсек, акыркы 4 айда Кытайдан алынып келинген электромобилдердин саны 2 эсеге көбөйгөн. Электр тогу менен жүрүүчү унааларды үй шартында кубаттасаңыз 6 сааттан 12 саат керек болот. Ал эми коомдук жайдагы ылдам кубаттоочулар менен 20-40 мүнөттө унааңызды кубаттасаңыз болот. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.